Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кыйын өз ишин баштайт. Биздин ток-шоу онлайн түрүндө, бирок түз эфирде өтүп жатат. Биздин бүгүнкү талкуубуз быйылкы окуу жылы кандай болот? Онлайн окуунун ош кайышы ушул теманын алкагында кыйын ток-шоусунда талкуу бүгүн өтөт. Биздин талкууга Баткен облусу Сүлүктүү шаары Токтогул атындагы техникалык лицейдин мугалими Намазбаева Гүлнура катышат. Нарын облусу Терек айылы Малдыбасанов атындагы орто мектебинин мугалими Сабырбекова Аида. Ак Дала району Баетов айылы Эрсенгул Карасартов атындагы орто мектебинин мугалими Нурзат Молдокунова катышып жатышат. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Эскертип кетейин, биз бир нече убакыт мурун, 2-3 күн мурун онлайн кыйын ток-шоунун алкагында биз чоң тренинг өткөргөнбүз да. Ушул онлайн түрүндө болуп калды бул жылы. Бул жолу анткени коронавирустун жайылышына байланыштуу, анан өлкөдөгү абалга байланыштуу биз тренингди онлайн түрүндө өткөрдүк. Бирок тренинг аябай керектүү деп ойлойм, анткени биз ушу аялдарга болгон жардамыбыз ушул болсун деп атабыз. Анткени биздин айымдар өзүнүн позициясын так билишет, өзүнүн ишин так билишет. Бирок ушу региондордо жашаган айымдар мындай коомчулукка өзүнүн позициясын жеткиргенге мүмкүнчүлүктөрү аз десек болот. Бирок биз ушу кыйын долбоордун алкагында ушундай кылып биринчи окутуп аялдарды, анткени аялдарга мындай биз сабак да бердик. СММ деген эмне, журналисттер менен кандай сүйлөшүш керек, ошондой эле ораторское мастерство деген эмне дегенден кийин ушундай биз ток-шоу өткөрүп жатабыз. Ошо ток-шоуга бизге азыр Баткенден, Нарындан айымдар келип катышып отурушат. Биз ушу бул окутуучу иш чаранын башкы максаты Кыргызстанда аялдардын саясий лидерлик сапаттарын калыптандыруу болуп саналат. Эмесе биз баштасак, бүгүнкү биздин темабыз ошо мен уже айтып кеткендей, быйылкы окуу жылы кандай болот? Көчө эле Билим берүү министрлиги жобо таратты. Ушул жылдын окуу биринчи чейреги дистанттык түрдө өтүшү мүмкүн деген, мүмкүн эмес, болот окшойт. Биз көчө карап чыктык, болушу мүмкүн. Ушу коронавирустун жайылышына байланыштуу, ошондой эле шайлоого байланыштуу деп мен да ойлоп кеттим. Ушунун алкагында сүйлөшсөк, негизи ушу дистанттык түрдө окуу бул чын эле окуучуларга жардам берүүбү же айласыздыкпы, аргасыздыкпы? Гүлнур айым, сиз айтып кетсеңиз. Сиз ушу Баткенде кандай негизи окуу, ушу билим берүү кандай системасы ушу коронавирустун башталганы менен карантинде кандай өттү? Бизде Сүлүктүү шаарында 2018 окуу жылынан баштап акылдуу мектеп долбоору менен иштеп келдик. Ошол үчүн бизге бул жылы 4 чейректе кыйналган жерибиз жок, бирок албетте ар бир сабакты мугалимдер видеого тартып, аябай кыйынчылыктар көп болду. Кайтарым байланыштагы бар да. Мугалимдер бир эмес 3 сменге иштеди да. Ушинтип ойлойм, көз дагы калбады. Мугалим деген кесиптен сырт үй бүлө деген нерсе бар бизде. Балдарыбыз бар, баарыбызда 4-5 баладан бар. Аябай кыйналдык. Демек, мугалимдерге кыйынчылык туудурган турбайбы? Эң биринчи кезекте, анткени мугалимдер чын эле эртең менен сабак алып барса, кечинде ошо сабактарды кайра кабыл алат, WhatsApp аркылуу болобу, эмне аркылуу болобу, Ошо Аида айым, сиз айтып кетсеңиз, сиз жакта окуу процесси кандай өттү? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр жана кесиптештерим. Азыр ооручур болуп турат, бүткүл дүйнө жүзү боюнча ооручур болуп турат. Элдердин, кыргызымдын сакайып кетишине жана оорубашына тилектешмин деп кетмекчимин алгач. Анан эми сурооңузга жооп берсем, кандай десем, албетте
ар бир иште кыйынчылык болот. Ал кыйынчылык болбой койбойт. Анан бирок баягы айыл жергеси болсок дагы биз мугалимдер өзүбүздүн дистанттык окууга даярдыгыбызды көргө салдык да. Анан Гүлнөр эже айтып кетпедиби, биз 3 сменда иштеп аттык дейт. Мен ойлоп атам, менин оюмча мугалимдер круглосуточно, то есть көп, аябай көп убакытта иштешти да. Анан бизге мисалы атайын сабактар тартылып берилип атты, телевидениядан берилип атты. Анан биз ошол тема боюнча кайталоо жүргүзүп аттык. Кайтарым байланыш кылып, ар кандай платформаларды колдонуп аттык. Мисалы көбүнчө Zoom, анан азыр WhatsApp'ты окуучулар жакшы пайдаланышат, аябай жайылган соц тармак, ошондуктан WhatsApp'ты көбүрөөк пайдаланып аттык. Анан кээде бизге ошондой кээде эмес, биз көп убакыт эле ошо видео тартып аттык да, видеону көп тарттык абдан. Ошол компьютерди пайдаланып, сотка менен деле кадимки эле телефон менен дагы видео тартып аттык. Изденип, кадимки мектептерде иштегенге аракет кылып аттык чындыгында. Анан бул дистанттык сабактын өзгөчөлүгү, окуунун өзгөчөлүгү дагы бир ушундай бир ар бир сабагыбыз биздин ачык сабак болуп атты да. Ата энелердин көз алдында болуп аттык, ата энелердин көзөмөлүндө болуп аттык, кандай Zoom менен чыксак дагы, WhatsApp менен чыксак дагы. Анан албетте кыйынчылыктарды айтсам, мисалы көп кыйналдык деп деле айта албайм. Баягы биздин эгер мугалим өзүнүн ишин билсе, ар бир жерден өзүнүн бир кандайдыр методикасын пайдаланып кете алат. Анан кыйынчылыктары окуучуларда да болуп атты. Жанагындай жаңы нерселерди аларга өздөштүрүш чынында башында ата энелерге керек болсо жанагы Zoom деле соткага жүктөп, ошону кандай пайдалануу керек, микрофондун күйгүзүп жандыргандан кетип атты. Албетте бирдик жүктөөдөн. Анан ошондой эле дагы көп эми алда эфирдин жүрүшүндө дагы айтабыз го, дагы кандай кыйынчылыктарга туш болгонубузду. Так негизи мындай жакшы эле болду да жалпысынан. Бизге болсо да сыноодон өтүп даярданып алдык дейм 4-чейректе. Эми азыр эгерде дагы дистанттык окуу болуп калса, биз мурункуга караганда кичине жакшыраак алып кетет болушубуз керек деген ойдомун. Бирок ошол эле убакытта биринчи чейректе жаңы темаларды окуш керек. Ошол темаларды деген кантип кабыл алат? Ушул аябай орчундуу маселе болуп атат да биздин окуучуларга болобу. Мен деле ата энемин. Мен ойлойм, биздин үй бүлөбүз үчүн да чоң сыноо болду. Анткени биз көрдүк да кандай биздин балдарыбыз окуйт экен, чын эле эжелер кандай сабак берет экен, беретпи, же бербей эле кайра эле жөн эле сурай береби. Анан деген эң акыркысы ошо чейректин баалары болуп калды да, бизге күтүлбөгөн баалар коюлду да. Нурзат айым, сиз айтып кетсеңиз, сиз канча жыл болду иштеп атканыңызга? Анан ушул дистанттык түрдө окуу сиз үчүн кандай болду? Саламатсыздарбы? Биринчиден сиздерге ден соолук каалайм. Эч качан оорубаңыздар. Ар дайым шаңдуу, кыйын айымдардын катарын толуктап жүрө бериңиздер. Өзүм биз Нарын областы Актала району эң алыскы райондордун бирине деп эсептейм. Бизде 6 ай кыш болот, сиздердикиндей эмес. Өзгөчө кышты көрөбүз биз. Анан эми бул жалпы жайылган оору бизге дагы аябай кыйынчылык таасирин тийгизди. Онлайн окууну чындыгында күткөн эмеспиз. Бул өтө кыйын болду. Мен мектепте соц педагог катары айта кетейин. Биз буга чейин сабак бергенде ал таптакыр башкача, онлайн сабак бергенде таптакыр башкача болуп калды. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей болуп калды да. Анан айрым баягы изилдедик, изилдөө жүргүздүк. Анан айрым үйлөрдө телефон жок болот. Онлайн өтөлү десек, айрым үйлөрдө телевизор жок болот. Онлайн сабакты көрөлү десек, мына ушул маселелер аябай бизди кыйнады. Бирок ошол маселе экен деп кыйналып отура бербей, биз абдан кыйынчылыкты жеңгенге аракет кылдык. Анткени биз соц педагогдор кимдин үйүндө ашык телефон бар, кимдин үйүндө ашык телевизор бар. Мына ошолордун баардыгын изилдеп, бири-бирибизге берип, бири-бирибизге кайрымдуу кылып, кайрымдуу иштерди көп жүргүздүк. Эң негизгиси окуучу билим албай калыш керек. Билим алыш керек сөзсүз деген жакшы идея менен жакшы эме көтөрүп, аябай жакшы иштедик. Мугалимдерге да бир аз кыйынчылык болсо керек, анткени техникалык жактан баардык эле мугалимдер биле бербейт да. Мисалы мен өзүм программаны аябай окуп, анан үйрөнүп кеттим да. Өзүм кыйынчылык болгон жок. Үйдө Wi-Fi бар, ноутбук алгам, ушу атайын өзүмдүн жумушума керек депчи. Анан сөзсүз түрдө кыйынчылык бар жерде жеңиш болот, кыйынчылыктын артында жакшылык болот деген жакшы үмүт менен иштедик.
Сиз позитивдүү айым турбайсызбы? Сиз Нурзат айтып кетсеңиз, негизи баарыңарга суроодо азыр айтып атпайсыңарбы, кыйынчылыктар аябай көп болду депчи. Бирок эң позитивдүү дагы бир чоң жаңылык силер үчүн да, мен үчүн да техникалык жактан силер азыр мындай кайсы платформа бербесе, ошол платформага иштөөгө силердин мүмкүнчүлүктөрүңөр бар экен да. Анткени мен силерге эртең менен эле айттым да, ошо Skype менен чыгабыз десем, бүгүн эле силер ушу каттоодон өтүп эле ошо Skype'ты да өндөштүрүп алдыңар да. Демек, силерде да ушу мугалимдерде да баткен болобу, акталабы силерге бул мындай чоң бир маселе жаратпайт экен. Анткени мен кээ бирде ушу онлайнга көбүнчө аз чыгып калбадыкпы, ушу карантинге байланыштуучу. Мен көбүнчө өзүмдүн катышуучуларыма айтам да, биз ушу Skype менен чыгабыз десек, ушу Бишкекте тургандар Skype'ты өндөштүрө албайт да. Ал эмне, ал кандай, ал эмне деп эле эркелей беришет да. Бирок ошолорго караганда силер мугалимдер бүт площадкаларды, бүт аянтчалардын баарын жакшы өндөштүрүп алыптырсыңар да, ушу техникалык жактан. Бизге универсалдуу болууга туура келип атпайбы? Ооба. Айтып кетсеңер, силер ушу мугалимдерге болгон кыйынчылыктар боюнча кичине болсо да айтып кеттиңер, бирок мен ойлойм, балдарга да аябай оор болду. Анткени балдар деле билбейт да Zoom деген эмне экенин. Билсе да, кээ бир балдардын, кээ бир болбосо да көбүнчөсүнүн деп айтсам болот да, айылда, элетте жашаган балдардын чөнтөк телефону жок. Аны биз билебиз, анткени көп бизге кайрылуу болгон, ушу биз билим албай калдык, анткени тиги уюлдук телефону жок болгондуктан, уюлдук телефону болсо да мындай Zoom жанагы Skype деген орнотуш үчүн чоң мындай мүмкүнчүлүктөр керек экен телефондочу. Андай нерсе жок болуп калды, көп бала билим албай калды. Ушул жагынан силерде кабарыңар барбы? Айта берели? Жок, айта берелиби? Бизде кыйынчылыктар болду, анткени биз ошо телефон аркылуу биз спонсорлорду көп издедик. Мисалы, бир үй бүлөдө 5 бала окуса, бир да телефон жок, үй бүлөдөр болуп калды. Анан биз спонсорлорду көп издедик. Ушундай атайын уюмдарга кайрылдык, жаштар уюму бар Актал районунда, ушундай өзүбүздүн ички уюмдарга кайрылдык. Ошолордун негизинде биз ар бир үй бүлө дебейин, бирок 5 үй бүлө болсо ошонун үчөөнүн камсыз кылалык да. Анан бизден райондон дагы ушундай эме түшүп атты, тапшырмалар түшүп атты, ким кандай иштеп атат деп. Райондо тарапка дагы тапшырмаларды аябай жакшы бердик да. Телефон алып бердик, телевизор таап бердик. Эң негизгиси керек болсо биз эдинси салып бердик ата-энелерге. Мен өзүм ата-энелериме эдинси салып берип аттым, ошо эмеге киргиле, WhatsAppка кириңиздер, эдинсам жок эле. Сиз мугалимсиз, Нурзат, сиз мугалимсиз. Алган айлыгыңар бир 10 миңден ашпаса керек. Сиз кантип ошо элге жардам бердиңер да, мен ошону түшүнө албай атам. Мен өзүмдүн классым 1-класс болгондуктан ата-эне кайрылып калды да, мен мүмкүнчүлүгүмө теге үй шарты кичине, жашоо шарты кичине начарраактан мен эдинсам жок болуп атат дегенден 2 жолу, 2-3 жолу эдинси салып бердим. Ошо 1-2 салып берсем, уже мен онлайн сабагыма катышып тургула депчи. Анткени ошол балам эле кирбей калып атат да. Бирок ал бала аябай жакшы окуйт. Анан ошо эдинсиси жоктугунан онлайн сабакка кирбей атты. Ошондон коем ушул ситуациядан чыгып кетсин, балдар менен чогуу окуп калсын деген жакшы идея көтөрүп, өзүмдүн чөнтөгүмөн мен эдинси салып берип аттым. Анан апасы аябай сүйүнүп, рас болду, жакшы болду деп, анан эми көп болсо бир азыраак эле акча кетти да, эми ал үчүн эме эмес да. Эми ошол жерден иштеп акча таап аткандан кийин кыйын кырдаалдан чыкканга аракет кылдык. Азамат турбайсызбы сиз? Ооба, эжеке, мен дагы Нурзат жана улай айта кетейин, биротоло чындыгында бизде алгач ушул дистанциондук окуу башталарда районодон ушундай тапшырмалар келип атты. Кимде телевизор бар, кимдин үйүндө сотка бар, канча бала жашайт, ошонун баарын биз тактап чыктык. Ар бир класс жетекчи өзүбүздүн классыбыз менен мондай досконально иштеп чыктык да, кимде бар, кимде жок деп. Ошолорду камсыз кылганга аракет кылдык. Нурзат чынында туура айтты. Анан башталгыч класстарда чындыгында баарында тең сотка жок. Эме телефон жок болуп атты. Жогорку класстардын өзүндө болду.
мисалы биздин мектепте эле айтсам, мен жогорку класстын окуучуларында баарында болду, бирок лично менин классым 3-класс, алардын баарында телефон жок болгондуктан ата энелеринин номерлерин коштум WhatsApp группага, эжелеринин, байкелеринин, жеңелеринин, үйдө кайсы үй бүлө мүчөсү болсун бирөөсүнүкүн кошуп ошондой анан биз атайын бизге расписание түзүп берген, ошол убакта чыгып бересиздер деп. Анан кайра ата энелерге сотка менен кайра видео даярдадым мен. Сотканын бетин тартып, Zoom'ду кантип жүктөш керек жана кантип пайдаланыш керек, ошол боюнча алгач эле мен адегенде ата энелерге ошону жибердим да. Анан албетте Нурзатчы айткандай, чындыгында единица салгандан проблемалар болуп калат, интернетке гигабайт керек да. Анан биз чынында патриот экенбиз, мугалимдер ушундай, табиятыбыз ушундай болот го дейм. Мен да единица салып берип аттым ата энелериме. Мен балдарым ушул окуудан артта калганын каалабадым да. Анан ал акчага деле мен кейген деле жокмун. Салып берип койдум. Көбүнүкү деле аябай деле кымбат эмес, 100-115 сом же болсо 200 сомдук бир ушундай бир эмелер экен, тарифтер экен. Анан единица салып бергенге туура келди. Себеп дегенде бала артта калып калса дагы болбой калат. Анан материалды өздөштүрүш үчүн единица салып берүүгө туура келди. Муну жашырууга болбойт. Менимче баардык мугалимдер деле ошентип иштешти болуш керек деп ойлойм да. Чындыгында патриоттук менен мамиле кылдык да, аябай кесибибизди сүйүп, ушу балдарыбыз калбаса экен, ушу сабактан калбаса экен депчи. Анан чын эле ата энелер абдан ыраазы болушту. Мына ушундай учурда да, ушундай кыйын кырдаалда да ушинтип атасыңар, силерге рахмат деп жакшы сөздөрүн айтып, алкыштарын айтып атышты. Гүлнуржай, биз шаар болгондуктан шаардык билим берүү бөлүмүнө дагы ушинтип отчет түзүп, тизме берип, ушуларга жетпейт, биздин мектепте, лицейде ушунча окуучу, тех каражаты жок деп берсек, бизге шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы адистери ошол балдарыбызга, кыздарыбызга спонсорлорду табып, телевизор, уюлдук телефондор менен ушул камсыз кылды да ушул үй бүлөлөрдү. Ошол мен кубандым, аябай кубандым. Сиздер бирок айтып кеткендей, албетте бирдик жүктөгөнбүз. Менин классым 9-класс, балдарым уктап калат, тургузам, саламатсызбы, балдарыбыз күндү ушул менен башталат да күнүбүз эртең менен. 8-15 баштаймын, ошон 9 чейин баарын тургузуп, ой майли, рахмат, азыр тургузам, турат, единицасы жок эле салып коем. Бирок бизге О компаниясы менен компаниясы аябай жакшы жардам берип койду биздин регионго. Биз ушу кыйынчылыктар жөнүндө айтып кеткенден кийин, ушу билим сапаты кандай болду? Ошого кичине токтолсок, анткени сапаты болдубу негизи? Сапат жөнүндө сүйлөсөк болобу? Албетте болот. Сапат жөнүндө да айта кетпесек болбойт да. Мындай болду да, кандай десем, эми бул аралыктан окутуу чындыгында багы айла-жоктун иши мектеп үчүн. Мектепте мондай бетме-бет сабак өтөрдөн өтөрү жок, өзгөчө баштагыч класстар үчүн. Ал мектеп деген адамдын бүткүл фундаменти. Анан ошол нерсени билип туруп, анан бирок мондай пандемия учурунда айла жок болду да, айла жок. Аны дагы баштан өткөрдүк мына. Анан билим сапат аябай эле төмөндөйт. Кайыргүлжө чындыгын айткандачы, аябай төмөндөйт. Мен өзүмдүн опытыман алсам, мисалы биз деген кичинекей балдар менен иштешкенде кол жазмасына, сабаттуулугуна, ар бир сөздүн кандай жазышына сулуу, таза жазгыла деп сабаттуу жазганга биз систематически үйрөтүп турабыз класстанчы. Күндө көңүл буруп турабыз майда баратына. Күндө окутабыз балдарды, окуу көндүмдөрүн жакшыртуу үчүн аракеттерди кылабыз атайын методикалар менен. Анан бул жерде дистанттык окууда болсо, анын баарына мүмкүнчүлүк болбойт экен да. Мисалы биз теманы бир тема боюнча, жаңы тема боюнча сабакты тартабыз, балдарга көргөзөбүз, же болбосо телевизордон көрөт. Ошол боюнча алган маалыматын билдик. Мисалы өздөштүрүп атышты туура жаңы теманы. Анан кээде эми жазууларын бизге сүрөткө тартып туруп, кайра WhatsApp'тан сүрөткө кетирип атышты. Ошол жерден деле текшерип аттык бизчи. Бул жериңде ката бар экен, бул жерин оңдоп кой. Бирок эч кандай балдарды мындай катуу, ушунчалык катасы болуп турса дагы, мондай кылып салыпсың, бул мондай деп катуу урушпастан, аябай акырындык менен сыпаттык бир баалоолорду кылып, ушундай бир мактап балдардычы, ушинтип окутуп аттык да. Текшерип аттык, албетте жазуусун, бирок ошондой кайра муну жазчы, кайра мындай кылып жазчы деп айтыпчы.
Анан окуганда да китеп окуу көндүмдөрүн мониторинг кылыш үчүн дагы видеого тарттырып кетиргенге туура келип атты. Ата энелер тартып кетирип атышты албетте. Бирок кичине төмөндөп кетти. Мектептегидей контроль болбойт экен үйдө. Ата эне ага же убактысы болбойбу, же эми баягы мектеп мугалим менен ата эне башка да. Бирок ошондой бир учурлар кездешет да. Ошондуктан мен айтат элем, эгерде дистанттык окуу улана берсе да көпкө чейин билим сапатка сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Ошондуктан могул пандемия бүтсө сөзсүз түрдө биз мурункудай окууга өтүшүбүз керек. Ана бул биринчи чейректе дагы ушул айласынан кайра болот деп атпайбы, эпидемиологиялык абалга карайбыз деди ошол аймактарда. Эгерде андай деле кырдаал курч болбосо окута беребиз дегендей да болуп атышат, ошо аймактарды карайбыз деп. Эгерде андай болсо жакшы. Дистанттык окуу уланып калса окутууга туура келет, бирок жанагындай майда барат нерселери кала берет деп ойлойм да мен. Анан экинчиден мисалы классыңда 20 окуучу окуса, ошонун 15и катышса, 5и калып калышы да мүмкүн. Биринде жоопкерчилик болот, биринде жоопкерчилик болбойт дегендей, алардын да ар кандай шарты болот дегендей. Анан ушундай билим сапат сөзсүз түрдө түшөт да. 20 окуучунун 15и катышып атса, 10у катышып атса, калганы уктап калып атса, же кандайдыр себептер менен катышпай калып атса, сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Гүлнур же айтып кетсеңиз сиз, ушу сапат боюнча улантсак, эми кандай болот? Ушу 2 чейрек ошондой окуп калды. Дагы 3-чү чейрек ушинтип 3-чү деп коелу чейректе 1-чи чейрек болуп кетип атпайбы? Ошо кошулгандачы негизи. Эмне болот эми биздин балдар жакшы билим албай калабы ошондо? Алганда да мындай жартылай алып калып атпайбы? Бизге азыркы учурда эмне керектүү? Азыр шайлоону деле токтотпой эле, жылдырбай эле шайлоого чоң даярдык болуп атат. Дистанттык түрдө эмес, бирок башкача бир түрлөрдү тапса болобу? Ушу боюнча дагы сүйлөшүп кетпейлиби? Эң негизгиси бизге мектеп эле керек да. Аябай кыйын болду. Мен ойлодум 4-чү чейректи бүтүрсөк, себеби мына 5-чи класста алганыбызда китеби жаңы да, аябай татаал китеп. Биз алыскы регионго киргенибизге байланыштуу бизге тил кыйын берилет да, өзү сложно дается язык. Ошол себептен мен 5-чи класс менен этиш, глагол деген темада аябай кыйналдым. Менин оюмча мен мынтип ойлодум да, эмки окуу жылдын башында повторение болгон маалда мен кайталап алам деп. Бирок азыр ушундай возможность боло калат да, мен да балдарга азыр ушундай боорум ооруп атат да, кыйналып калат да эмесе, бөлүктүн эмесин чыкпайт да эми. Түшүнбөйт. Потеряли, много потеряли. Өзүм баламды алсам, вот азыр эжелер айтып атат, андай-мындай жакшы деп. Жок, как родитель, если вот так честно сказать, было сложно. Конечно. 4 балам окуйт, 4 балам. 3 телефон менен окуду. Аябай кыйналып, 3-чү, 4-чү, 8-чү, 10-чу класста. Мен балдарым, өзүм ишим, жумушум, компьютер, көзүм компьютерде эле калып кеттим ошо. Карапчы, балдарымда тамак көздөн чыгып калды. Я вообще чыкпады. Только ошо балдар саат сайын окуду. Мен алып сурайм. Кечиречи бүтүп тапшырманы азыр. Мен балдарды кайтарып байланышып алайын деп. Ушинтип дагы 1-чи чейрек болсо айта албайм мен. Тем более, мына менде 9-чу класс эле переходный возраст башталган алар менен аябай кыйын болду. Алар ыйлап калышты. Болду класстарбы, жок, качан бүтүрөт бул? Кеңиздеп баардыгыбыз кат жазат, мектепке баргыбыз келип атат депчи. Балдар кытаган, балдар азыркы балдарды токтото албайсыздар. Ар биринин өзү бар. Ошо менин оюм кыйын онлайн окуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге эскерте кетсек, биз түз эфирде иштеп атабыз. Биз менен байланышта Сүлүктүү шаарынан Гүлнур эже болду азыр Намазбаева. Ошондуктан кичине мүчүлүштүктөр болуп атат, үн жагынан кечирип коесуңар да. Анткени ушу онлайн түрдө балдарда эмес, биз да онлайн түрдө иштегенге мажбурбуз. Айтып кетсеңиз, Нурзат айым, негизи ушул дистанттык түргө силердин айыл акталажак. Даярсыңарбы дагы бир чейрек иштегенге? Буюрса биз онлайн окуу баштагандан бери икемди деген жаңы термин пайда болду.
ийкемдүү деген сөздү жаңы колдонуп баштадык. Ийкемдүү мамиле жасагыла, ийкемдүү болгула, оору болуп турса, кырдаал мындай болуп турса, эч качан баланын көңүлүн түшүрбөгүлө, ата эне менен баланын ортосунда мындай пикир келишпестик болуп кетип атты. Чоң баланы билбейм, бирок кичинекей балдар деле телефон бербей атасыз деп ыйлап атышты. Ушундай бир ситуациялар көп болот да. Айрым бир өзүмдүн классымдан айтып кетейин. Жакшы даярдыктарды көргөнгө аракет кылдык. Азыр дагы ата энелер кыйын да эми Facebook'тан, Instagram'дан көрүп атса керек да, жаңылыктарды айтып атса керек, угуп атса керек, анан телефон алалы деп. Чындыгында телефон маселеси, анан интернет маселеси аябай кыйын болуп атат да. Анан эми көрө жатарбыз, буюрса эл көргөндү көрөбүз. Биз дагы анан жакындап калганда дагы 1 ай убакыт бар. Жакындап калганда дагы даярдык көрүлөт болуш керек. Буюрса. Айдайым. Эми мен айтат элем, баягы сиз даярсыздарбы, Ак-Талаа району деп атпайсыздарбы? Биз уже биз эле эмес, баардык мугалимдер сыноодон жакшы өттү, даяр болуп калды. Бирок мугалимдин эле даярдыгы бул жерде көп мааниге ээ эмес. Албетте мугалимдер окуп, өздөштүрүп, кандай бир нерселерди пайдаланган менен деле баары бир онлайн окуу мен үчүн онлайн мындай окуу эмес да. Мен ушундай деп эсептейм да, ачыгын айткандачы. Анан эми айла жок Нурзатчы айткандай, эгерде башка түшсө, окутууга туура келет. Эмне кылабыз андан башка? Даярбыз, даяр болгондо да мурункудан да жакшыраак даяр болуп калдык. Бирок сиз айткандай чын эле башка жолдорун дагы издеш керекпи деп да ойлоп атам да, мүмкүн. Чындыгында ал онлайн окууну мындай карап келсең, маалыматты жакшы эле алып атышат, бирок билим сапаты төмөндөп атат да. Чындап келгендечи. Анан ошол жактарын да ойлонушубуз керек да, дагы убакыт бар дагы. Ошо убакыт бар, 2-1,5 айдай калды. Ошо биз жыйынтыктап кетсек, жыйынтыктоочу суроо мындай болот эле. Сунуштарыңар кандай бар? Эмнени эң негизгиси кайсы маселени чечиш керек? Анан ушу билим берүү министрлиги биздин эфирди карап атса, балким ушу чечилип калабы деген бир ой бар да. Эң негизги үй-бүлөдө ынтымак керек. Ата эне менен баланын ортосунда түшүнүү керек. Анан бүт мугалимдер каржыланыш керек, мектеп каржыланыш керек. Техникалык каражат менен. Үй-бүлөлөр. Менин оюм. Менин оюмда онлайн окуу бесплатный болду, бекер болду дейт да, бекер болгон жок онлайн окуу. Ар бир үй-бүлө бирдик салды, 1, 2, 3, 4 телефондорго чейин салды. Ноутбуктарга салды. Бекер болгон жок. Мен мындай деп сунуштайт элем да, ушул эми чындыгында эми оюбуздагын айта берелик эми, бирок эми аткарылабы, аткарылбайбы билбейм. Сиз айтып калдыңыз да, азыр силерди карап турат, кандай сунуштарыңар бар депчи. Гүлнур эже айткандай, чындыгында биз көп нерсе ошол жана интернеттин начардыгына, акча маселесине, телефон маселесине келип такалып аткан соң, мен балдарды ошол сентябрь айында окуу башталганда интернетти бекер кылып койсун деген бир сунуш киргизет элем да. Анан биз мугалимдердин баарында, эгер чындап келсе, мугалимдин баары тең эле Wi-Fi менен, же болбосо мондай компьютерлар менен камсыз болгон эмес. Алар ой этпейт экен. Анан эми окуучуларга дагы ошону да бекер интернетти камсыз кылышса, мурункуда деле жанагындай мобилдик компаниялар биз бул тарифти кирдик, анан мындай кылгыла, тиндей кылгыла деп айтып атышты. Бирок ошонун баары иштеген жок. Эч кандай иштеген жок. Биз өзүбүздүн гана аракеттерибиз менен иштедик чындыгындачы. Анан эми сотка менен камсыз кылыш керек ар бир үй-бүлөнү десем, бул өтө катуу болуп калат го дейм. Бирок аракет кылса, каржы мен мектепти жалпысынан мектепте окуучулардын санын алып туруп, кимде жок экен, хотя бы жанагындай бир ушундай бир слой болот го мектепте, бир жардамга муктаж, ошолорго алып берип койсо хотя бы дейм да. Анан кичине эффективдүүрөөк болобу дейм да. Менин оюм, жеке оюм. Мен Гүлнур эже менен Айданын айткан сунуштарына кошулам. Бирок билим берүү тармагы ата энелерге көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, ата эне менен окуучунун ортосундагы пикир келишпестиктин алдын ала психологдорго, соц педагогдор менен биргелешип иш алып барсак, жакшы натыйжа берет деген ойдомун.
Ооба, рахмат. Силерге биздин ушу кыйын ток-шоу онлайн кыйын ток-шоусуна катышканыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Биз быйылкы окуу жылы кандай болот онлайн окуунуш кайышы деген теманын алкагында талкууну жүргүздүк. Мен ойлойм, кичине болсо да силердин ушу региондогу болгон оюңарды, силердин позицияңарды жеткиргенге аракет кылдык. Биздин көрүүчүлөргө да чоң ыраазычылык билдирем. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Ушу аман-эсен ушу апаттан чыгып кетели, баардыгы жакшы болсун. Балким коронавирус кичине азайса, сентябрь убакта биз мындай мурдагыдай эле жакшынакай мындай ак костюм кийип алып, кара шым кийип алып, өзүбүздүн жакшы көргөн мектебибизге барып калабызбы деген бир тилегибиз бар болсун. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Аман-эсен тургула. Саламатта болуңуздар, урматтуу телегөрүүчүлөр.